Кейбір ата-энелер бар. Мынау балам сәл ушул Құранға жақын ушуну кары кылсам бы деп жанындагысын көрсөтүп, ашу сәл газанда ушуну спорт школага берип койсом окшойт, кысталак деп коюшат. Ата менен апа өзүнүн перзентин өзү бузат. Өзү газанда деп атат. Өзү бул молдо болбой турган, бул Куран жата албайт деп, өзү ушинтип баа берип атат. Сиздер дайым ушул Куран жаттайт, ушул илим окуйт эле деп турсаңыздар, алар илим окуйт иншалла. Сөзүмдүн аягында балдар үйүндө 200 бала тарбияланса, жетимдер үйүндө, жетим балдар үйүндө 200 бала тарбияланат эле, 199 грипп болуп, бирөөсү грипп болбойт эле. Жылына бирөөсү такыр грипп болбойт эле. Эмне мунун денеси кандай, мунун организми кандай деп текшерип, баарыныкы бирдей. Акыры балдар үйүнүн ичине коюлган камераны текшеришсе, тарбиячы күнүгө эрте менен келгенде, түштө жана кеч кетип баратканда баякы баланын эки бетинен өөп, пешенесинен сылап, аркасынан таптап кетет экен, келгенде ошентет экен. Апанын өзүн көрбөсө дагы башка апанын сылаганына ичиндеги организм ушунчалык өсүп, кубатка кирип, грипп болбойт экен. Перзентиңиздерди адам кылуу, анан айбан кылуу ал сиздерден. Күнүгө балам, сен мени уят кылбай турган бала болосуң. Мен сага ушундай дуа кылып койдум. Сен эң мыкты инсан болосуң дедиңиздерби? Ал эң мыкты инсан болот. Сен адам болбой калдың дедиңизби? Оозуңуздан чыгып кетүү болду. Кудай сактасын, ал ошондой болот. Ошол себептен оозуңуздардан жаман сөздөр чыкса, Аллах мени кечиргин. Мен ушу сөзүмдү алдым. Бул дуа ибат эмес, бул жакшы дуам кайтарып мен сага кыламын деп дуа кылыңыздар. Сиздердин кылган дуаңыздар менен иншалла перзенттер оңолот, иншалла. Иншалла. Сиздердин таманыңыздардын алдында жаннат турат. Сөзүнүн аягы: "Мен qabala rijla ummi fekannama qabala atabata babil janna." Kim apasынын бутун өөп, аягын өөп кызмат кылса, ал бейиш эшигинин босогосун өпкөн менен бирдей деген. Сиздердин бутуңуздарды бейиш эшигинин босогосу жаннат кылгандан кийин эми ошо жаннатка ылайык жашайбыз деп ишенем иншалла. Ошондой кылабызбы апалар? Иншалла. Буйурса дагы биз далай жолу келип сабак өтөбүз иншалла дамыла, тынчтыктан мына. Биздин келишибизге себеп болгон бул жерде дагы бир эже бар. Атын айтпасам да, ал эженин атын Аллах Таала бейишке кирүүчү адамдардын аты катталган Иллийинге каттасын. Ал ушунчалык мыкты эже. Менин ушул тек гана ушул жерге келишим ошол эже себеп болуп, өзү алып келип, өзү алып кетип атат менеке. Аллах разы болсун. Аллах илимиңиздерге, жашооңуздарга, намазыңыздарга береке берсин. Кейбир ата-энелер рызкы сурайт перзентине, өмүр сурайт, бирок береке сурабайт да. Бир табиин: "Аллахым, өмүрүмө береке бер, рызкыма береке бер, илимиме береке бер, намазыма береке бер, перзентиме береке бер" десе, жанындагы береке деген бул көбөйтүп берет. Перзентин көп болуп кетсечи десе, бата кылып бүткөндөн кийин ал баракату жундум мин ажнатилlah. Барака деген бул Алланын өз бенделерине чачкан армиясынын кичинекей бир бөлүгү. Эгер ошол барака өмүргө түшүп калса, жашоого, анын өмүрү жалаң пайдалууда өтөт. Эгерде барака ошо кишинин намазына түшүп калса, ал намазынын саждасында жаннаттын жытын кайдымгыдай жыттап окуйт. Эгерде Алланын баракасы анын перзентине түшүп калса, бардыгы кабыл перзент, адап ахлагы мыкты болот. Эгер барака анын рызкысына түшүп калса, дайым адалга гана жумшалат. Ошондой Аллах Таала сиздердин өмүрүңүздөргө, рызкыңыздарга, үй бүлөңүздөргө, намазыңыздарга, убактыңыздарга, анан перзентиңиздерге Аллах Таала береке берсин.